Гүлзат Мамытбектин иши тергелеп бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу Гүлзат Мамытбектин жактоочусу Мелис Шеркулов Суперкейчи порталына билдирди. Гүлзат Мамытбектин иши тергелеп бүтүп 1-май райондук сотко өттү. Учурда Гүлзаттын ден соолугу туруктуу деди ал. Гүлзат Мамытбек 25-октябрда алдамчылык фактысына шектелип кармалган. 27-октябрда 1-май райондук сотуна анын баш коргоо чарасы каралып, 1 айга камакка алуу чечими тандалган. Бүгүн Бишкек шаарынын тургуну кайрылды. Анын айтымына караганда арзан көмүр сатылып жаткан жайда 10 күндөн бери эле кезек жылбайт. Мурманская жана Акун дарегинде таратып жаткан арзан көмүр 10 күндөн бери эле кезек жылбайт. Эл ошол жерге бара берип кыйналдык. Кезекке тургандардын кезеги жетпейт. Ал эми кезексиз алгандар көп болуп жатат. Телеграмда көмүр деген группа бар. Эл ошол группадан жазышып сабыры түгөнүп баштады. Жок дегенде кезек менен берип так иштешин бирөө көзөмөлдөө өсө чаржайт болуп баштады. Арты 4-5 жолу барып убара болуп кайра кетип жатабыз дейт көрүүчү. Видеого лайк басып жана каналыбызга эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп подписаться деген кнопканы басып жанындагы коңгуроо чонуна басканды унутпаңыздар.